Москвадан сүйлөйбүз. Москва вакыты боюнча саат 19. Ардактуу радио каармандар, сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен таанышып жатасыздар. Студияда Улкан Дүйшөева, саламатсыздарбы? Москвада Баткен ынтымак коому түзүлүп жатат. 1-июлда Москвада эмгектенген баткендик жердештердин биринчи таанышуу күнү болду. Бул күнү ар бир райондун өкүлдөрү катышып, келерки пландарды талкуулашты. Аны менен катар алдыга коюлган максаттарды ортого салып, биргеликте бир топ маселелерди кеңешти. Жакынкы күндөрү экинчи ирет жолугушуу өткөрүлүп, баткендик жердештерге ар тараптан колдоо көрсөтүү ниетинде жетекчи топторду түзүп, жумуш жагынан бизнес, спорт, медицина жана башка тармактардан жаштарга жол көрсөтүү эң башкы ниеттерибиздин бири дейт коомдук бирикменин мүчөсү Золпидин Нурматов. Жамандык иште жетекчи болгончо жакшылык иште ээрчүүчү бол. Мындай уран менен КМДБ кайрымдуулук фонду көптөгөн муктаж үй бүлөлөргө жардам колун сунуп келет. Москвадагы мекендештерден Орозо Питерге берилген каражатты орукчан көп балалуу жалгыз бой энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга Гранат кафесинде таратып, алардын кубанычы менен бөлүштү. Эми шоу-бизнес жаңылыктарынан. Ырчы Асель Турдалиева Кыргызстанда айланып концерт берүүгө камданууда. Гастролдоп келген соң Ырчы сахнада 25 жыл жүргөнүн белгилеп, Борборго чоң концерт бермекчи. Нарындан чыккан модель Бегмай Карыбекова эл аралык сулуулук сынагына катышканы турат. Дүйнө сулуусу 2018 сулуулук сынагына 90дон ашуун мамлекет катышат. Кыргыз ырчылары Кубаныч Бакытов жана Назгүл Токтопунова Орусиянын TNT Music сынагынын тандоо туруна өтүп, финалга жол алышты. Москвада жаңыдан ачылган Элдик онлайн радиосу интернет аркылуу бардык мекендештерге өз кызматын көрсөтө баштады. 1-июлдан баштап жаңылыктар түрмөгү куттуктоо программалары обого чыкты. Эми мындан ары төмөнкү WhatsApp номери аркылуу куттуктоо билдирүүлөр кабыл алынат. 8963 653 63 62. Издөө салабыз. 2001 жылы 29 июнда туулган Кадарова Бактыгүл Абдимиталиповна дайынсыз. Ушул жылдын 30 июнунда саат 18 чамасында чыгып кеткен бойдон кайра кайтып келген эмес. Жакындардын айтымында байланыш телефону өчүрүлгөн. Белгилери үстүнө кара түстө спорт костюму, көк түстө джинсы жана күрөң түстө рюкзак сумка көтөрүп алган. Акыркы учурда метростанция 1905ти сурап жаткан деген маалыматтар бар. Көргөн билгендер болсо төмөнкү телефон номерлерге кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 8999 984 4084 8964 547 46 81. Шашылыш билдирүү 3-4 июль күндөрү өлкөдө нөшөрлүү жаан-чачын жаап, сел жүрүшү күтүлөт. 3 июлда Ошто түнкүсүн 17 градус, күндүз 29 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 18 градус, күндүз 26 градус өтүзүп, жаан-чачын жаашы күтүлөт.